Şunda ele hiç kim bilmeydi indi. Hiç kim düşünmeydi. Ne ekeni. Kölmenin içinde kaysı mektep? 78. Ya. 78. 78. Men gelmeni bilçim, anın Fatiha'nı bilçim, anın İhlas Sürözü bilçim. Her bir Kırgızca jede durgunday. Sanda çalışkan. Ay sayıp. İlgari Mavaron Nahır dep Orta Aziyada bir ele muftiyat bolganda. Ama görse bizden murdele başlagan eкен da var. Şu büyük üylerge girip kıdırıp paçka menen aябай türlü kitaptарды таратчым. 91-жылдар кайсы айыларда экен Времядан сүйлөгөн экен орустар. Кыргызстанда, илгери Фрунзеде кыргыздар өз динин таштап, баптист христиан динин кабыл кылып баштады деп Времядан сүйлөгөн экен да. Кимсанбай ажылар келди Ташкенттен. Мен ойлогом ошо мусулманча бул арабча деп, арабча бул мусулманчылык деп. Бишкекте ушундай болуп атат. Христиан динин кабыл кыла баштады дегенде, Молла Сабыр менен ошолар Кимсанбай баары угат да бул нерсе. Акыркан кызыл ту погран деп койткан. Ошол жерде кызыл ту боюнча бир эле үйдө ичимдик жок экен да. Бизде конокто коомдук ишмер, диний ишмер, жалпыбыздын устазыбыз Өзбек ажы Чотонов устаз келди. Устаз кош келипсиз. Ошо менен бирге Көлмө медресесинин директору Ырысбай ажы Ахунбаев устаз келди. Устаз кош келипсиз. Бүгүн келечекте кийинки подкасттарда ар кандай темаларга кайрылабыз. Баланын тарбиясы жана башка. Бүгүнкү алган темабыз жалпы дин боюнча bir ой жүгүртөлүү диндин таралышы, кандай таралып жатат, кандай кызмат кылып жатышат, жалпы устаздар ошол жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Алгач кыскача өзүңүздөр жөнүндө бир аз тааныштырып, маалымат берип кетсеңиздер болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен өзүм врачмын. Врач, хирург, стоматолог. Мен 11 жыл мединститутта мугалим болуп иштедим. Аны ошо эркиндик келгенде эле ошо din жакка өтө баштадым. Мен намаз окуп, намаз үйрөнүп, ушинтип мешиттерге барып, анан бир күнү ажыга кетип атат элдер. Анан кетип атканда бир да кыргыз жок арасында. Баары даргин, дунган, чечен, ингуш, татар, өзбек, уйгур, бир да кыргыз жок. Анан мен анда мына кыргыздын баары тозокко кетеби? Кой болбойт экен деп, анан кой медресеге барып окуп, дават кылайын деп анан динди таштадым. Эмен жумушту. Ошо медресенин мугалими болчумун. Таштап, медреседе окудум, Даргиндерде. 2,5 жыл окудум. Ошо динди баштадым. Ошо менен кайткан жокмун да, медицинага кайткан жокмун ошо. Өйткені чынында эле аябай эле караңгы болуп калыптыр. Бүт жерде мечит жок. Өзгөчө муну түндүк жакта мечиттер жок. Молла жок, баары орустамга менен бир аз үйрөнгөн. Молдакилер 4-5 чоң молдалар бар, жана башка жок да. Калган жерде даже арак ичкен, жаназаны эле окуган имамдар бар экен, ошол вакытта. Көп жерде мечит жок, көп жерде акыр эле жок. Ошондо араккештик аябай күчтүү ошол вакытта. Жаман катуу араккештик, атеизм, эч ким Кудай жөнүндө эч нерсе билбейт, келмени билбейт. Анан ошондо кой андай болбойт, мен таштадым анда. Динге кызмат кылайын деп ошо кеттим медресеге барып окуп, анан дават баштадык ошо. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eng birinchi Alloh taolo cheksiz maqtovchi uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam salom rahmati bo'lsin. Bizda shu joyda jashibizdan din menen mehnat qilib qoldik. Ayında mulla cho'ng otamiz bordi. Xudoy rahmat qilsin, Alloh rozi bo'lsin. O'zim taykan bor edi. Az namozdan qavardilar. Özüm şu Kölme medresesi hazır vaqtda müdür bo'lib ishlayotamiz. Kölmede mechit medresede. İşimiz şu medrese 300-400 ga yaqin baldarımız okuyt medresede. Açqanımızga şu 2005 açqanбыз. Bu eng sebepçi şu Özbek Hacı akış ustazımız.
себепчи болгон. Мечит куруп, мечиттен кийин медресе куруп берди. Болгон 3 комната кылып, устаздарга да 1 комнат кылып берди. Кудайга ошондон уланып кетип, 2005-жылы медресени документтештирип, медресени баштап алганбыз. Октябрь, ноябрда bir 3 ustaz менен баштаганбыз. Жигитали устаз, Кудай устаз болуп. Ошондон бери Кудайга шүгүр 1-жыл окутканыбызды 8 жыл медреседе балдар окуду. Андан кийинки жылдарга программа түздүк. Муфтият программа түзүп берди. Муфтияттын программасы менен азыр Кудайга шүгүр 7 жыл окутуп атабыз. Алхамдулилла. Азыр динге болгон балдарыбыз, башкалар жакшы окушуп атат, алхамдулилла. Рахмат. Устаз, сиз ошол динге багыт алганда кайсы жылдар болду? Ошо 90-жылдарда. Ошондо союз убагына туш келет да. Бүтүп баратканда уже жана перестройка болуп, перестройка болгондо эле динге кайтуу башталган. Мечиттер акырынан курулуп баштап. Ошол мезгилди бир баяндасаңыз, ошол мезгилде жаңы динге кайтып союз тарап бараткан учурда ошол кезде динди көбү түшүнбөйт деп айттыңыз. Кандай кыйынчылыктар болду? Кантип дин таратуу болду? Ошол убакта ислам дини жок болчу, жок болчу биякта. Такыр эле жок. Эч нерсе жок. Медресе жок бул жактарда. Мечиттер аз. Мисалы Бишкекте бир эки мечит бар болчу. Ошо чоң мечит жана Көгөлдөгү. Мына Карпинка жакта бир Төкөлдөштө бир мечит, кичинекей бир мечит бар. Бул башка жок болчу биякта. Анан эмелер күчтүү болчу. Жанагы христианский эмелер, секталар. Аябай катуу иштеп аткан ошол убакта. Алар көрсө бизден мурда эле баштаган экен деп атат. Ошо бүт үйлөргө кирип, кыдырып, пачка менен аябай түрлүү китептерди таратчу. Ошолор келип кыргыз тилинде, орус тилинде айына 5 миллион китеп чыгарчу, журнал. Сторожевой башня деген, анан кийин Пробудис деген эки цветной журнал. Ар бир кыргызга жете тургандай. Санда чыгарчу ай сайын. Андан башка толтура китепчелери түрлүү бизде каяктагы китеп эч нерсе жок. Мен мисалы Муалим Санни 1000 рубльге бер десем да бербей койгон, 1000 рубльге да. Жок, эч нерсе жок. Муалим Санни деген жана биринчи алифбез да, кичинекей тамгалап ошону да бербей койгон. Ошо сен үйрөнүп алып, бизде конкуренция болсун деп. Жок, эч жерде жок, ошондой болгон да. Китеп аты жок бизде. Булар ошондой көп журналдар менен аябай катуу иштеп, клубдардын баарын сатып алган. Берде азыр деле мына Ленин клубу ошолордун колунда турат. Жана баптисттер, йоговисттер, адвентисттер, свидетели седьмого дня, да бир нерсе ушундай секталар аябай көп. Келип үйлөрдү ээлеп алып, ичине жаш кыргыздарды толтуруп алып, аллилуйя деп кыйкырыш, ушундай цирктерде бүт жерде ушундай болгон. Ошол убакта биз эч нерсе жок биякта. Эме болуп калган да, акыр эле жок болуп калган. Китептер жок, алымдар жок. Барып үйрөнөйүн десең, 3 тамганы айтып коет. Алиф, Б, Т, С. Болду, бара бер. Эртесинен барсаң дагы эле 2 тамга айтып болду ошо. Ошентип эле убара кылып, анан кийин бир кичинекей бир ошону 6 ай. Мен Муалим Санни 6 ай жүрдүм. Ошо созердир, көрсө созердир ошо. Жанагындай орусча видимость деп коет. Ошо мына көзүнө мына чоң көргөзүп, көрсө кичинекей Муалим Санни 6 ай окуп турду. Анан даргиндер айтты, сен 6 айдан бери ушуну окуп жүрсүң. Анан жүрсөң мистикине деп. Анан барсам, мында китептер, бүт кичинекей балдар жайнайт. Баары тым шатыратып окуп атышат, ызы-чуу окуп атат да. Анан таңгам көрсө жок бизде Кыргызда эч нерсе жок экен да, ошол убакта. Медресе жок, эч нерсе жок. Анан ошондой убакта келди да, анан чынында эле эч ким билбейт динди. Эч ким түшүнбөйт эмне экенин. Бул эмне, баары кызык. Ошо жана Куран окуганда эле баары мынтип отура калып, бетиме сыйпаганда башка эч нерсе болбойт ошо. Ал эмес, мен деле мен келмени билчүмүн, анан Фатиханы билчүмүн, анан Ихлас сүрөсүн билчүмүн.
Анан Медин менен республикасы больницанын эң чоң молдосу мен. Ошо эки сүрө менен. Анан өзүмдү тым эле илимдүү деп жүрүм. Анан эмеге барып, Болгарияга барып калдым. Анан Болгарияда жүзөм түрктөр келип, калпакты көрүп, кучактап эле ассаламу алейкум, мусулмансың ба дедим. О, мусулманмын деп коем. Анан досума айттым, жанында жүргөн врачка. Көрдүңбү бизди кандай мусулман деп сыйлап, кел арабча үйрөнөлү деп. Мен ойлогом ошо мусулманча бул арабча деп, арабча бул мусулманчылык деп. Мусулманчылык бул арабчалык. Анан кийин Москвага келип, орусча, арабча сөздүк алып алдым. Анан келсем окуйсам окулбайт да. Көрсөм бияктан бул жакка экен, анан таңбалар өзгөрөт экен. Анан кийин атама айттым, атам муну окуй албай атам десем, атам айтты, он жерде Курт молда билет, жүр деди. Ошо таласка, мен отпускага таласка барып, анан Курт молда барсам, Курт молда айтты, балам, аны эмне кыласың деп. Анан ошо үйрөнөйүн деп, эмне кыласың деп. Ой, мен мыяктан ушундай мусулмансың деп, аябай жолдун ары бетинен келип кучакташып эметип атты. Анан сен мусулмансың дегенде эмне дедің деди. Мен ооба мусулман десем, балам, антип айтпайт да. Мусулмансың, мен альхамдулилла мусулман деп айтышат. Анан уялдым да мен, ошо мен Медин мугалими, ошо жөнөкөй нерсе билбеген. Анан уялдым. Анан сен билесиңби, мусулман киши эркек киши 12 жаштан, кыз киши 9 жаштан намаз окуш керек деди. Анан мен, ой, мен 20 жыл кечип калыптырмын анда дедим. Анда жазып бериңиз дедим. Анан жазып берди. Намаздын тартиптен, убакыттарын тартип. Анан эртең менен бир 14-дө барганбыз, анан барып жаттап түшкү намазды баштадым. Анан баштасам атам чочуп атат. Балам, эмне окуп атасың деп. Анан намаз окуйм дедим. Балам, кой. Сен тамашаңды кой дедим. Анан эмне десем, сен тыштап койсоң күнөөкөр болосуң дедим. Айттым, ата, парыз турбайбы окуш? Мен тыштабайм муну. Анан ошо баштап намаз окуп, эч ким билбейт, атам да билбейт экен. Атам шофер болгон. Анан жума күндөрү таластан аксакалдарды Жамбылга алып барат, 40 километр. Анан келип бизге аябай мындай сыймыктанып келет. Мен аксакалдардын соогуна калдым. Бүгүн буларды мешитке алып келдим. Бирок ошо жума сайын жеткизип аларды. Бирок билбейт экен. Атам деле билбейт экен. Мындай мен мусулманмын деле сүйүнүп жүрөт экен. Ошого сыймыктанып жүрөт экен. Анан алда чочуйт да, эмне кылып атасың деп. Анан эч ким үйрөтпөйт. Анан барсаң 3 таңга үйрөтөт, болду баары дейт. Анан бул жакка келип, эме айтты, анан Курт молда айтты. Сен ошо Бишкекке барып, чоң мешитке барсаң, ошо жерде илимдүүлөр бар, ошо жерден үйрөн деди. Анан Алла Таала ушундай бир кызыктай иш кылды. Мен отпускадан келгенде эле көчкүлө деди. Биз мурда мына республиканскийдин эмесинин ичинде болчу, Логуненкода, больницада. Биздин отделение көчкүлө деди. Бир да күн мурдага дейин иштеген жокпуз. Көчкүлө деп, азыркы мына Исламский университет турбу? Ошол эмеге, зданиеге бизди көчүрүп алып. Ошо көчүп, мен намаз окуп туруп эле келгенде эле көчкүлө деди. Ошо бизди ошо мен чоң мешиттин түбүнө алып барды. Аллага миллион шүгүр деп ошо Алла Таала жолду ошондой кылды. Шүгүр. Анан мен түшкө чейин, 1ге чейин иштейм. Анан бирден кийин мешитке кеттим. Түбүндө. Алла Таала мешитин. Ошо менен эртең менен кечке чейин ошо жүрөм. Ар бир молдо, ошодо бир татар молдо Ибрагим деген. Анан бир аксакал Чечен деген. Чечен аксакал, анан бир уйгур Абдулмажит кары. Ошолор бар болчу. Ошолордун сөздөрүн угам, магнитофонго жаздырам. Ал убакта магнитофон да жок. Мындай чоң магнитофон алып туруп, барып ошол жаздырып, анан кийин ар кимге коюп берем. Анан кийин биринчи болуп эмелер келе баштады. Кимсанбай ажылар келди Ташкенттен. Анан окуучулар менен молда сабырлар келди. Группасы менен ошо эмелердин окуучулары менен 20 чакты. Анан ошолор менен биз даватты баштадык. Биргелешип, биз ошолорду айлыгын көтөрүп, медреселер, бир нече медресе ачып, ошолорго анан жанагындай кружоктор болчу биринчи.
ошо кружокторду биз эми каржылатып ушинтип ошондой кылып жүрдүк да. Анан ошолорду айылдарга жөнөтүп, практикага ошондой башталган да. Анан кийин газет, биринчи газет чыгардык. Ислам адабият мен 7 жыл ошону башкарып турдум. Өзүм финансировать өзүм чыгардым. Ошо түнөгүнү чыгарчубуз. Уктабай эле ошо үйүм офис болчу. Отурабыз, эртеңгече отурабыз. Ошончо анан кийин дагы коом жана үй бүлө газет, анан кийин коломдо деген передача, радио передача, иман деген передача радио КТРда. Анан кийин студия ачтык өзүбүздө. Анан мен Дилмирок борборун ачтым. Анан ошол жерден китептер чыгардык, аябай көп китеп чыгардык. Анан бүт студенттер менен иштечүбүз, бердеги шаардагы студенттер менен бүт общежитиелерге барып дават кылчубуз. Аларга китептерди берип, сабактар өткөрүп, жолугушуулар көрүп, жогорку окуу жайлар, орто окуу жайларга, мектептерге китептерди, плакаттарды, сабактарды, жолугушууларды, лагерлерди, лагерлерди уюштурганда да 500 киши алып барып, 500 тең намаз окутуп келчүбүз. Алхамдулилlah. Көлгө алып барып, 5 күндө бүт бар намаз окуп келчүбүз. Анан Бейшеке бир күнү айтат. Мен айттым да, Бейшеке мына 100 интеллигент алып барып, 100 тең намаз окутуп келдим. Эми жарымыбыз кетип калат да дейт. Мен айттым, сен бир айылга барып 5 күн дават кылсаң, анан айылдын бүт бар намаз окуп калса, анан сен кеткенден жарымыбыз окуй калса кандай болот? Жакшы болот турбайбы дейт. Аллага шүгүр ошондой кылдык, даватты ошондой баштаганда. Анан ошо Мулла Сабыр Дамлыга Алла разы болсун, машалла. Ал да түнү күнү тынбай бүт балдарын ар жерге коюп, медреселерге, ар жерлерге ошол жерде чүйдөн баштаганбыз баарын оңоштуруп. Ошол жерден чыкты да, көп эме окуучулар ошоктон чыкты. Анан мечиттерди кура баштады. Көп мечит курдук. Ошо мен мынау Касин мечитин мен кургам, эң биринчи. Анан Ош базардагы мечитти. Анан Агөргөдө, Шылбышыда бишкектин ичинде бир 7-8 мечит курдум. Көлмөнү да кошуп койсоңуз, Көлмөндө ошол жерде. Алла разы болсун, Ислам мен көп жерде мечит курдук, мечиттерде өнбөй койду да. Кээ бир жерде такыр өнбөй койду. Биз оокат алып берип берчүбүз. Un, май, ар нерсе продукттар алып барып беребиз. Китептерди беребиз, брошюраларды беребиз, алымдарды коебуз. Өнбөй койду. Такыр жанагы бетонировать салгандай экен да. Мына бетондоп салгандай адамдар. Эч нерсе өнбөй койду. Кээ бир жерлерде. Анан кээ бир жерде жакшы өнүп атат. Анан мына Көлмөдө ушу Идрис Дамланын эмеси, аябай мен Алла разы болсун, буяка көзүм район өзгөрүп кеткен да. Мен байкаганым мындай болду, бир күнү очки таратып атабыз мектептерге. Анан кийин булардын Көлмөнүн ичинде кайсы мектеп эле? 78. 78-чи мектеп. Аны ошол жерге барсак, бүт окуучулар көп эле, учаштуу ассалам алейкум, мугалимдер ассалам алейкум сөйлөшөт да. Бүт бар. Тыптый жакшынакай, адептүү. Ушул жерден бир нерсе сурайын деп атам да, ушунча мечиттер салганга, медресе салганга, китеп таратканга ушунча мени бир себепчи болуп атабыз да. Бир кызык суроо пайда болот элде. Өзүңүз бир эл катары жумушта иштейсиз. Мынча нерсени салганга себепчи болгонго каяктан кантип саласыздар? Кантип салчуңуз эле? Спонсор кантип табасыз? Өзүңүздүн акчаңыз каякта акча алар? Мындай болду да. Бир эле бизде эмес, СССРдин баарында ошондой болгон да. Мына Тажикстан, Өзбекстан күчтүүрөөк болгон, жакшы биякта. Биякта жанагы социализм убагында эле акын медреселеринде жүздөгөн балдар окуган экен. Кээ бир жерде Өзбекстанда, Тажикстанда биздин кыргыздар устаз экен. Бирок баары мындай
подпольныйдар, жанагындай ачык эмес. Бирок алар деле мындай көз жумуп, мындай анткени ал жерде динди сыйлаганды көбүрөөк билет экен да аяк. Ошо жана 90-жылдар биз барганда мешиттер толуп калчу да. Биздики болсо жок. Бизге келип эт уй союп чакырчу, ошондо келчү эмес да. Анан бир эле берди эмес, бүт СНГде. Анан Москвадан бизди чакырышат да, биз жөнүндө угуп, дават коет деп, бизди чакырат да, благотворительный организация. Силерге эмне жардам керек? Анан биз айтабыз, ой, бизге китап керек. Дагы эмне керек? Ушундай керек. Мешиттер керек. Ой, давай анда иштешебиз деп, анан чакырдык да келди. Анан Казакстанга келишип, берге филиал кылып, биз анан кийин birinin артынан birine благотворительный организация келе баштады. Анан кийин жактан да издейт экен, алар мусулмандар Арабияда бизди аябай эмес экен, байкуштар булар колонияда жатат дагы эле. Булар ушунда баарын коммунизм кылып, атеист кылып, баарын ушинтип койду, кантип жардам беребиз деп жүргөндөр бар экен. Аны уккандан кийин баары келе баштады, баары эмес. Келе баштады, келип, эмне керек? Китап керек. Канча китап керек? Мынча китап керек. Ой, эмне керек? Газет керек. Мына канча керек? Мынча керек. Ой, ушундай керек. Телевидение керек. Ой, давай. Ошондой болуп Аллага миң мөртө шүгүр. Ошо араб туугандар жакшы эме кылды. Колдоо көргөздү. Мешит керек, канча мешит, айтса кайерге мешит керек, давай. Ошондо бир $3000 $4000 салчубуз мешиттерди. Кээ-бирлерин айдан деле, кээ-бирин клубдарды мешит кылдык. Көп клубдарды мешит кылдык. Чоң клубдарды өкмөт берет. Ошону биз ремонт клубдар мешит кылып коебуз. Ошондой бир круг көлдүн бәрин айланып, ошо бир 20 чакты мешит жасап келдик, бир эметкенде бир кругда. Анан муякта шаарларга салдык, жакын жерге салдык. Анан кийин ошол жакка кийин жеттик да. Ошо эме ушундай болду колдоо бизде. Анан кийин бөйдө фонддор акырынан көбөйтүп бир 10 чакты фонд болуп калды. Анан кийин алар өздөрү менен кетти. Биз кол тийген жок. Биз только ошо дават түнү-күнү китеп чыгаруу, журнал, газет, мектептер, окуу жайлар, общежитиелер, бүт практиканттар жөнөтчүбүз. Таласка, көл жака, нарынга азыр жүрөт. Ошо биздин эмелер, балдарыбыз көп жерде жүрөт, иштеп атат. Аллага шүгүр. Бир маселе бар да, көпчүлүк ушуну ойлондуруп, устаздардан суроо да беришип, көрсөтүп кайрымдуулук кылышат. Автобуста баратып, бир коомдук унааларда баратып, элге көргөзүп зикир чалышат. Халал деген сөздү пайдаланып, көп жерге кошуп жазышат. Ушул боюнча эмне айтасыздар? Ушул негизи элге бир сабак боло турган туура нерсеби же бул рияга киреби? Ушул жөнүндө бир кенен мен эжекемди эмесиге бир кошумчалап коеюн азыр алдыңкы сөздөрүгө. Даватты айтпадыбы ушундай кыйынчылык болгон деп. 91-жылдары Кимсанбай ажы илгери Мавараннахр деп Орто Азияда бир эле муфтият болгон да. Муфтият. Орто Азия боюнча Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Түркмөнстан болуп. Мана ошол жерде фатва бөлүмүндө иштеп турган экен. Айтканда бай закон чыгарууч палатада да Кимсанбай. Молла Сабыр Бухарада медреседе сабак берип ушундай болуп турган экен. 91-жылдар кайсы айларда экен? Времядан сүйлөгөн экен орустар. Кыргызстанда, илгери Фрунзеде кыргыздар өз динин таштап, баптист христиан динин кабыл кылып баштады деп Времядан сүйлөгөн экен да. Анан арадан эч канча убакыт өтпөй эле Өзбекстандын акбарат, баягы жаңылыктардан сүйлөгөн кыргыздар Бишкекте ушундай болуп атат, христиан динин кабыл кыла баштады дегенде, Молла Сабыр менен ошолор Кимсанбай баары угат да бул нерсени. Уккандан кийин кандай болсо да каныда кыргыз бар, иманы бар, бекем бол кыргыз деп күйүп жүргөн. Ошол жерде туруп, эгер биздин Кыргызстаныбыз ушундай болуп аткан болсо, биздин бу жерде турушубуз жакшы эмес, кандай кылганда буларды кайтарабыз деп өздөрүчө маслихат кылып, машвара кылышат экен дагы. Ошондо илгерги 90-90га чейин деле биздин ошо ош жактарда хужравий тартип болгон окуганда, мына мисалы ажекенин үйдө бир 10 киши, сиздин үйүңүздө 5-6 киши окуп, сиз тамак ачын сиз көтөрөсүз, башка кыласыз, ошентип устаз келип сабак берет же устаздын алдыга барып сабак алып үйрөнгөн да.
балдар. Анан ошондо молла акын деп Алла разы болсун ушу киши азыр бүгүнкү күндө дагы бар. Ошо кишилерге анан молла сабырлар Хужурави тартиптин устаздарга кабар берет, балдарды чогултуп Бишкекке жөнөтөсүңөр дейт, Фрунзеге дейт ошо маал. Анан канча бала оккан балдар, колдо оккан балдар чогултуп биз bir 50-60 bala çoğulduk da. Ben özüm Kadamjayda Surma kamina ve yeni zivrini kaminette işleyimin ahranada. Oşada bir tuğan tayam Usta Tacbay dep načanlik Karoğlu'da. Anan oğa aytım şunday bolwattır. Men de bir barıp kelensem oşa taykam şunçalık suymayla barsaң bar, sal bolsam kurgozorun ösüp kelet, el körüp kelesin, jer körüp kelesin dep maňa at üstüne жазып berip atpayba. Var dep. Anan ошондо Garchokovga keldik ajaka. Garchokovga, Margalan Ferganadagычы. Ошо жерге канча bir 30-40 50 baladan артык çoğulduk. Bir gün şu yerde jatıp poyizgonda poyiz menен чыгат деп. Poyizga çıkıp Taşkent'e Bişkek'e geldi. Taşkent'e Molla Sabir damla, Ustaz Kimsanbay damla bari çıkkan iken bizim uxtap kalgan iken Bişkek'e kelgende düştük da. Kelgende şu mana Google'da meçdemi жаңы başlanıp atkan padvalların kazılgan. Anan şu yerge keldikten bizdi 5'ten 4'ten kılıp böldü baldardı. Kölgö, narın, çüy boluptur, na var. Bizdi 5 kişidik, bizdi narınga böldü. Narınga barsak, narında bal aytıp kalınca bizge emes dedi. O bir yerden aytkan, eğer narın kabul kılmasa Atbaşıga barasana dedi. Anan biz Atbaşıga bardık, ertesi yerde demal oldu. Oşol жерде Atbaşıda kaldı, biröz Atbaşıda kaldık, biröz Kellinge bardık, men Kızıltuğ'a bardım. Akakanış Kızıltuğ, Pagran dep koytkan. Oşol жерде Kızıltuğ boyunca bir ela uyda içimlik jok eken da. Jumagul degen aksakalda baldak tayakmen jüret edi, Allah rahmat kılsın. Ötö jakşı kişi, imanı salamat kılsın. Keçe былтыры apada ötüp ketти, janazага özüm barıp janazaсын okup keldim da, Kızıltuğ'a barıp. Oşol жерде turduk, bir de uyda jok da içpegen. Var, şo gana uyda içilbeytken. Anan Astapa dep milisiyanın mayor eken. Ana bizde prokuror bolup жүрдү, Salano, şonun kaynatası. Şo kişi oşol жерге barıp meni koydu. Oşol жерде bir sadikte ayıl hükümeti boşaltı verdi. Oşol жерде bala okuttuk. Men uşulardan, baldardan zihniga, akıl esiga, ata-enesiga bolgon suyu, dinge bolgon muhabbat suyu oşo yerde gördüm da. Özüm jaş balamın. Oşonda apalar ap kelet da. Baldarı nevrelen. Balam ilgari bizler şunday bolotdu da. Mana balamın eti seniki, sögü bizdiki deydi de. Mana balam bu nevren, bu kızım balası dep uşuntup baldarını ap geldi. Bir cuma kalbasa malmisam büttü da. Praktiski namaz okutamın baldargaç. Jaş mınday baldarda. Anda men baya oştu var etmen süylep жүрөм, түшүнбөймүn, baya жолук болду деген сөйм башыга таккан эмне дейтсе жолук дейт. Эртең жолуңар кийипке келе дейм да. Эртең жолук келип бияга жөнөлө да. Ачык айдын. Бияга кийген эмне дейси калгетке дейт. Ошонуңар кийипке келе деп отуруп, şu балдар bir айга жетип жетпестен Куранды шундай жакшы окуп калды да. Ошо маалда Мавлут айы кирип калып, анан өздөрүдө тартип бар экен, Мавлут окутат. Сапкоз боюнда чөп жүрөт, чөп чабак маал экен. Çakırışıp o şeyde Kur'an oku ötkö ketkenlerge ne kıldı. Oşol жерден keyin ayarda okuttuk, balдар ötte jakşı boldu, Kudayga şükür. Ana meni oşol Astapa ne kılıp kaldı, ayıl hökümetin ilge Zappoz direkti de. Zappozdan bir sağanuy 10 koy menen mına moldeken alıp kalasın ama erge jaylap koygula dep ayıl hökümet şunday dedi. Direkti, Zappoz direkti. Sen men o bir ay nemegele kelgenmi de? 60'ını alıp eleç. Ana men şunday desem el, anda bardan kaytıp kelesin dep koydu. Üylöngenmin özüm жаңы taşlap kelgenmin. Anan oşontup uşul baldardı okutup kaldı da. Oşondan keyin Rustam molda dep Azatbaşıda, Rahat molda dep. Rahat degen molda bizdin uyda 3 yıl okudu, özüm okuttum. Atbay şol Rustam degen bayke al жүрдü, şol jan koşnabızdın uyunda kelip күнүгө sağalabız. Şuntup bular azır baya ustazdan şagirt ötet dep Rahat degen molda azır Kudayga şükür bolup kaldı da. Ötö köçtü, ötö akıl esti bolup, dinge ötö jakşı berilip kaldı. Atbaşda azır Rustam molda, bütün Atbaşımda aytkanda Rustam moldan şagirt bolup kaldı da. Oşontup bala okutgan, oşondan keyin kelip Özbek Hacı bilen tanışıp kaldık oşo жылдары. Men bir sebeplerden kelip kalıp maňa akça kerek bolup akça berip turuňuz. Men şunday desem akça beremin, birok men aytgan kılsaň bilmey kalam. Sen kölge barıp bir ay şöyle bal okusaň saňa aytgan akçaňy berem deyt da. Ana jok, men barıp gelişim kerek.
деп неқсам болбой койду. Ошондон таанышып алып, бул киши менен ушундай кылганбыз. Ошо азыр мана мечитти, медресени салганга баш болуп ушу киши болгон. Анан баягы сиз айтып атпайсызбы азыр? Адамдар колунда таспih көтөрөт, мындай кылат, тигиндей кылат деп. Мен айтаттым да, жака бул туура эле сөз болсо керек, азыр зикир, пикир жакшы болуп калды да. Мында колуңузда таспih болсо, ошо башка нерсеге алаксыбайсыздан ошо зикирге алаксып каласыз да. Колда мейл ал, эл көрсүн, жут көрсүнгө болбойт деп ойлойм да мен. Мисалы мен деле азыр таспih тартып калам да көчөдө. Анан өзүмчө бир кыжаалат болуп кетем да. Адамдар мана өзүн көрсөтүп атат деп калабы деп. Жок. Бул таспih болбосо башка нерсе кетет да. Күнүгө канчалык зикир, канчалык фикир, канчалык пайгамбарыбызга салават айтсаңыз шунча жакшы деп ойлойм да мен. Көрсөтүп айтасызбы, көрсөтпөй атабыз. Эгер көрсөтүп айта турган болсоңуз, мындай түшүнгөн адам боло турган болсо, сразу сезим алат да. Таспihде Алланы зикир кылыш керек экен деп сизден сурайт экен. Мындайка байка неме деп айтып атасыз, эмне деп таспih өткөрүп атасыз дегенде сиз айтасыз, субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар деймин. Эмне дегени болсо, албетте мына субханалла, алхамдулилла бул тилге өтө жеңил. Айткан субханалла өтө жеңил. Бирок таразыга сооп салганда дүйнөдө баардык нерсени салсаң дагы бул көтөрүп ушундай сооп артык деп нерсе айтып жүрсө күнөөлөр кечирилет, башка болот деп шунун фазилеттен пайдасын айтсаңыз, баягы адамдар ушуга көнөт. Бир күндө сизге канча адам жолуккан болсо, ошончо соопко шерик болосуз. Бул адамды айтып калат, ошону айткан сиз да шерик болуп каласыз да. Мен анда уялбастан эле айта бергиле деп айтам да. Бирде ушундай болот. Муну адамдар, айттым го, адамдар дагы деле көбү дагы деле караңгы. Бул жахилдик, ушу караңгылык. Бул диний караңгылык. Даже профессор, көп мугалимдер дагы эле караңгы. Дин жөнүндө эч кандай түшүнүк. Булар дин китебин окубайт. Булар дин жөнүндө китеп окуйт. Дин жөнүндө бирөөлөр келип жазган, бул апиим, бул терроризм, экстремизм, ошону окуйт. А динин өзүнүн китебин окубайт булар. Алиге чейин караң. Булар келип, биз сакал койсок, эмнеге сакал койду? Эмнеге жолук салынып алды? Деп таң калып жүр да. Эмне узун кийим кийип алды? Анткени биз узун кийим кийген үчүн бул биз мындай эңкейип намаз окуп атпайбызбы? Ошо жанагы мүчөлөрүбүз билинбесин, көрүнбөсүн, фигура эметпесин деп бөлүнбөсүн атайын бизге ошондой жана предписание деп коет. Бизге ошондой талап, тартип бизге талап кылынат да. Ошон үчүн кийебиз биз. Рыспай устаз, сиз айтсаңыз, азыркы жаштар динге кандай келишти? Кандай кабыл алышты? Тарбиялар кандай болуп атат динге көз караш? Жалпы жаштар жөнүндө. Азыр Кудайга шүгүр, мен өзүм көз карашымда жаштар өнүп атат, өсүп атат. Дин жагында дагы намазга болгон ихластары, бизде мына жерлерде ар бир мечитте ата энени урматтоо, ата энени сыйлоо, улууду урматтоо, кичиди сыйлоо деген бул баяндар ар бир мечитте болуп турат да. Кудайга ушуларды угуп атат, ата энелер барып айтып атат, ушинтип балдардын жүрүм туруму, балдар келечегибиз деп айтып атпайбызбы? Буюрса иншалла мен ошо бул келаткан муундардан келечектен бүтүн ааламга бир Кыргызстанды таанытат турган илимдүү, билимдүү, акыл эси уул кыздар чыгат деп ойлойм да. Себеби туурулукка келатат да. Бирөөдү алдагандан коркуп калды. Бирөөдүн акыдан жегенден коркуп калышты да. Бул жаман экен, эртең күзүн жесек, бизден келете турган урпактарыбыз жакшы бала болбой калат экен, жакшы адам болбой калат экен деген нерселерди уга берип, Кудайга шу бирөөнүн акыга тийбей калды. Көчөдө жаткан, жолдо жаткан акчага шу болсо да албай турган даражага келатат да. Себеп Кудайдын акыдан коркуп калды да. Балдар буюрса мен ойлойм өтө жакшы. Азыр кайсы мечитке барсаңыз 90-95% жаш балдар да. Кудайга шүгүр. Булар шариятты, динди баарын угуп келатат да. Биздин келечек бизде экен, биз оңолушубуз керек экен, биз өзүбүздү туура алышыбыз керек экен, туура жүрүшүбүз керек экен, ата энебизди урматташ керек экен, ата энени сыйлаш керек экен, ата энеге жаман сөз уф деп айтпаш керек экен деген нерсени бул балдар угуп атат да. Эми шу сөздөрдү уккан балдар эч качан булардан жамандык чыкпайт деп умид кылабыз да биз. Себеп булар ата энени урматтайт, сыйлайт. Баягы карып калса дагы баягы айтылат го, бирөө окуганыга 1 жыл намаз окуду.
атасы азыр 70-80-ге кирип калып бул намаз окубайт да. Окуп алса бул барып сен капыр болдуң, сен динден чыктың деген бала азыр жогорак болуп калды да. Илгерирээк болсо дагы азыр бул кандай болгондо дагы бул менин атам, бул менин энем деп ошолорго шариятты пайгамбарыбыз айткандай, сен динди кабыл кылсаң да атаң, энең динди кабыл кылбаса да бул сенин атаң, бул сенин энең, буга жакшы мамиле кылгын деген сөздөрдү угуп атат да. Уккандан кийин ошолордо намаз окубаса да башка кылбаса дагы ата энени урматтап, сыйлап отуруп, кол башына массаж кылып, баша кылып отуруп, ошо ата энесинин намазын кылып коюп атат да. Буга өтө биз ыраазыбыз да. Шуну көзүбүз менен көрүп атабыз, угуп атабыз да ушул нерселер. Кудайга шүгүр, азыр балдар жакшы келип атат, көз тийбесин. Маршрутка чыгып калсаңыз, ордудан туруп сизге жол бергенге, орун бергенге аракет кылат да. Эркеги болсун, аялы болсун да. Буга бул эң жакшы көрүнүш да. Илгери тескери карап отурат болсо, жок, бүгүн азыр ушул эшикти караптар бир аксакалраак адам чыкса, ордун берейин деп калды да, Кудайга шүгүр. Устаз, убакыт аяктап калды. Бир-эки ооз сөз жалпы кыргыз эли мусулмандар менен учурашып коштошуп койсок. Мен ушу кыргыз элиме тынччылык каалайм. Молчулук, токчулук, аман эсенчилик. Жанагы ысырап боюнча да ысырап кылбайлы, урматтуулар. Жөнөкөй жашайлы. Мына өзүнүн эл көрүнүшүн жашабайлы. Бул эң туура эмес жол. Ошого канча акчаңар кетип, өмүрүңөр кетип, балдарыңар барып өлүп атат бир жерден. Акча таап келем деп өлүп калып атат, дагы башка болуп атат. Ошол нерсеге барбайлы. Биз жөнөкөй жашайлы. Эң жакшы адам бул жөнөкөй адам. Эң сулуу адам ошо жөнөкөй жүргөн адам. Ошон үчүн жөнөкөй өмүр сүрөйлү, динибизди жакшылап билейли, Кудайды тааныйлы, Кудайды дайыма эстеп жүрөйлү, балдарыбызды жакшылап тарбиялайлы. Диндин негизинде тарбияласа эң жакшы тарбия болот. Мен ошону баарыбызга каалайт элем. Анан ошо жаштарга да, мен ошо жаштарга Алла ыраазы болсун. Ошо жаштар мечитте толтуруп, даватты жаштар жүргүзүп, жакшы болуп атат. Алла ийгилик берсин. Ошо сиздерге да рахмат. Алла ийгилик берсин. Мен да элибизге, жерибизге, журтубузга, мамлекетибизге Алла таала тынчтык берсин, аманчылык берсин, токчулук, молчулук, береке берсин, ынтымак, биримдүүлүк берсин. Эл жерде Кудай таала бүтүн алган биздин кыргыз элиде дүйнөгө кырсаң тантыган илимдүү, билимдүү, акыл эс ул кыздар болсун. Келечекте кең кылсын. Ата энени урматтаган, ата энени сыйлаган имандуу кыздар өнсүн, өссүн деп тилек кылат элем. Алла таала баарыга жакшылык берсин. Анан ажек айткандай той топурларда, өлүм житимдерде исрап кылбаганга аракет кылсак, ошо сиз менен бизге өтө жакшы болот. Азыр жерлерде исрапкерчилик, кафеге барсаң төгүп салган, жейтип аны, жебей турган да бар. Канчалаган акчаны коротуп, ошолор исрап алып төгүлүп кетип атат да. Мен ошо чакырып кетет да, ушундай өлүм житимдерде, той топурларда ажек айткандай исрап кылбастан, орточо кылып кылсак, мүмкүн болсо өтө баягы жөнөкөй жашоого өтүп ала турган болсок, иншалла биздин элибиз, жерибизде өтө баардык молчулук, өзү токчулук жакшы, ошолорго жетишет элек да, жакшы болот эле. Алла таала баарыбызга жакшылык берсин, сиздерге Алла ыраазы болсун. Өткөнгү передачаңарды берген экенсиңер. Ошонун аркасында менин армияда почти 35 жылда көрүшпөгөн балдарыбыз менен таанышып алдык, телефондоштук, сүйлөштүк. Силерге рахмат. Алла ыраазы болсун, ишиңерге ийгилик болсун, ден соолук берсин, аман болсун. Рахмат устаз. Урматтуу достор, кийинки эфирде кандай теманы талкуулайлы? Комментарийга жазыңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.